Кемин районунун эли негизинен айыл чарба багытында иш кылып, мал анан дыйканчылык менен алектенишет. Сиздер бул кадрдан көрүп турган ушул Кемин шаарчасында жашаган фермер атайын малды бордоп семиртип, андан продукцияларын Алтын кен комбинатына жана керектүү жерге өткөрөт экен. Бул багытта шаарда туруп алып, Кемин шаарчасында туруп алып, көптөгөн фермерлер эмне иш кылып турат, сиздерге айтып беребиз. Жаштайынан мал менен аралашып чоңойгон Самат Асыкбеков ата-энесинин каалоосу менен жогорку билимдүү мал доктору болуп келип, үй бүлөсү менен эт жана сүт багытындагы уйларды багуу менен алек. Кыргыз баласы айыл жеринде өнүгөм десе, мал менен болгондо дагы асыл тукум мал менен алектенүүсү керек дейт. Биздин Кыргызстан ушу тоолуу аймак болгондуктан, биздин жайытка чыдай турган, биздин жайытка баса турган уйларды багып, ушуларга басым жасап келатабыз. Акыркы 10 жылдан берич сүттүүлүк жагынан алсак, биринчи тоот кунажындары эң аз дегенде 20-22 литр берет. Жакшы рекордсмен уйлар 30-35 литрга чейин бере турган уйлар. Азыркы тапта бул жерде силер көрүп аткан 6 баш, булар февраль ичи туй турган уйлар. Жакын арада туй турган уйлар бияка байланат. Атак негизи азыр жайлоодо бир 20 чакты уйлар бар. Азык-түлүк программасын ишке ашырууга дегеле мал багып, киреше табынуу жолдорун фермерлер таап алышты. Малдын асылдыгын арттырып, бордоп байлап сатуу менен алектенгендер айрыкча Кемин шаарында көбөйдү дешет адистер. Өндүргөн продукцияларын Алтын кен комбинаты менен келишим түзүп сатып, мыкты делген малдарын кулактандыруу аркылуу соодалашканда дагы мыкты өздөштүрүшкөн. Европадан келген пародистий уйлар азык-түлүк программасын аткаруу максатында етті дагы, сүттү дагы продукцияны ушу районго коюлган пландын негизинде толугу менен ашыгы менен аткарып атабыз. Райондо завод, фабрика, ишканалардын жоктугуна байланыштуу элибиздин көпчүлүгү айыл чарба багытында эмгектенип окат кылышат. 23-жылга коюлган пландардын баарын эгин жагынан дагы, сүт жагынан дагы, эт жагынан дагы толугу менен аткардык. Малдын асылдуулугун арттыруу багытындагы мындай иштер колдоо таап, аталган районда эт, сүт багытындагы малдын түрлөрүн көбөйтүү иштери жыл санап артып барат. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.